Интернет желесінен алынған маалыматтар менен таанышыңыздар. Студияда мен Жанара Нарматова. Саламатсыздарбы? Кол чап. Депутаттар Байсаловдун отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Бүгүн 21 июнда Жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Шакеев баш болуп, айрым депутаттар Эдил Байсаловдун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматынан отставкага кетүүсү керектиги боюнча маселени көтөрүштү. Буга кечээ 20 июнда парламенттин комитеттик жыйынында болгон окуя себеп болгонун билдиришти. Биз бул маселени көз жаздымда калтырбайбыз. Мен дароо эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп, катуу талап жана эскертүүлөрдү бердим. Керек болсо, анын кызмат орду боюнча да караганга учур келди деп ойлойм, деди Шакеев. Депутат Айбек Осмоновдун айтымында Байсалов элдин атынан сүйлөгүлө деген сөзү үчүн жооп бериши керек. Бул биринчи жолкусу эмес. Мен Байсаловдун отставкага кетүүсүн талап кылам, деди депутат Эрулан Кокулов. Урматтуу ага, сиз жогоруда жашка айтып кеттиңиз да, Эдил Байсалов боюнчачы. Чындыгында биздин баш конституцияда жазылганда, элдин атынан президент жана депутат гана сүйлөйт да. Элдин атынан сүйлөбөй койгула деген сөзүнө жооп берсин. Эми азыр бул жерде президенттин өкүлү Алмаз Акыжан айтат, ар бириңер өзүңөрдүн укугуңарды билгиле деп. Бул киши дагы туура эмес сүйлөп атат да. Биз укугубузду билебиз. Биз элдин атынан сүйлөгөнгө жана элдин үнүн жеткиргенге толук милдеттүүбүз. Элдин үнүн жеткиребиз да. Элдин үнүн жеткирип сүйлөп атсагынан элдин атынан сүйлөбөй эле койгула деген сөз үчүн жооп берсин. Керек болсо, кызмат ордун карашыбыз керек. Каралышын талап кылышыбыз керек. Мындай болбойт дейм. Аялдар түрмөсүндө кылмыштуу топтордун кагылышуусунан 40тан ашуун туткун каза болду. Бул тууралуу Гондурастын прокуратурасы билдирди. Алдын ала 41 адам каза болгону белгилүү. Бирок бул боюнча кененирээк маалымат окуя болгон жерде жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында алынат, деп билдирди басма сөз кызматы. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары аялдар түрмөсүндөгү Мара Салватроча жана Барио 18 деп аталган кылмыштуу топторунун ортосундагы жаңжал тууралуу жазып чыгышкан. Эл Пейс гезити бир топ экинчисин түрмөнүн имараттарынын бирине камап, өртөп жибергенин жазган. Аялдардын көбү өрттөн каза болсо, дагы бир нечеси бычактан жана октон алган жаракаттарынан каза болушкан. Кеминде 5 жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Гондурастын президенти Саимара Кастронун айтымында бул ачык эле укук коргоо органдарынын макулдугу менен болгонун билдирди. Кастро түшүндүрмө берүү үчүн коопсуздук министринин жана прокуратуранын текшерүү комиссиясынын башчысын да чакырганы белгилүү болду. Муздаткычтан 4 мигранттын жиликтенген денелери табылды. 18 июнда Түркиянын Измир шаарындагы батирлердин биринен 4 түркмөнстандык мигранттын денеси табылды. Бул тууралуу түрк басмалары жазды. Мынкачылык менен өлтүрүлгөн түркмөн аялдын, анын 2 кызынын жана дагы 1 түркмөн жигиттин денелери муздаткычка салынган. Ахабер телеканалы киши колду болгону Гүлкамар Ханымова кыздары Лейла жана Лачи менен бир канча жылдан бери ижара калган батирде жашап келгенин кабарлады. Стамбулдагы туугандары алар кабарсыз болуп калганда полицияга кайрылган. Тартип коргоо кызматкерлери үйгө киргенде 4 кишинин жиликтенген денелерин муздаткычтан тапкан. Түркия басылмалары кабарлагандай, полиция бул кылмышка барган деп шектелген түркмөн мигранттын 19 июнда кармаган. Ага Измир прокуратурасы атайылап адам өлтүрүү биренеси боюнча иш козгоп камакка алды. АКШда 17 жаштагы окуучу кыз 28 жаштагы аял болуп чыкты. АКШнын Луизиана штатындагы мектепте окуп жүргөн 17 жаштагы окуучу кыз 28 жаштагы аял экени белгилүү болду. Бул тууралуу The Kansas City Star басылмасы билдирет. Маалыматка ылайык 28 жаштагы аял жасалма туугандыгы тууралуу көйлүк жана паспорт менен 17 жаштагы окуучу кыз катары Луизиана штатынын Баут калктуу конушундагы мектепке окууга тапшырган. Бирок мектеп жетекчилиги өспүрүмдүн жашы өзү айткан жаштан улуу болушу мүмкүн деген шек менен укук коргоо органдарына кайрылышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө анын 28 жашта экени тастыкталган. Өзүн окуучу деп атаган аял менен анын 46 жаштагы апасына жасалма документтер боюнча айып тагылып камакка алынган. Алар $2000 чейин айып пул төлөп 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Белгилей кетсек, 28 жаштагы аял убактылуу окуган. Мектепте 9 класстан 12 класска чейин 1400гө жакын окуучу билим алат. Учурда билим берүү мекемеси окуучуларды кабыл алууда документтердин аныктыгын текшерүү боюнча чараларды күчөтүүнү пландаштырып жатканы айтылат.
Камактагы аялды мейманканадан күйөөсүнө жолугуштуруп акча алган милиционер кармалды. Пара алууга шектелип, Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн коштоо тобунун кызматкери жана 2 жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Анын алкагында 19-июнда милиция кызматкери камакка алынган жаранды Сокулук райондук сотуна соттук териштирүүгө катышууга алып чыгып, камактагы жарандын күйөөсүнөн акчалай сыйлык үчүн соттук отурумдан кийин мейманканалардын биринде камакка алынган жаран менен жолугушууну сүйлөшүп алганы аныкталып, ошол жерден кармалышкан. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкекте автобусту токтотууда айдоочусу менен жаңжал чыкты. Бишкекте патрулдук милиционерлер автобустун айдоочусун кармады. Патрулдук милиция кызматынын башкармалыгы автобус кечээ күнү жолчулар жаңы эле чийген чийинди тебелеп өтүп кеткенин билдирди. Айдоочу иш жүрүп жаткан жерде конустар тизилип турганына караган эмес. Окуя Ош базарынын аймагында болгон. Милиционерлер аны токтотууга аракет жасаган. Бирок 41 жаштагы айдоочу баш ийбей койгон. Бир милиционерди коюп да кете жаздаган. Коомдук транспортту чүй менен Жаш гвардия бульварынан кууп жетишкен. Айдоочу автобий баштык жасап, баш ийбеген үчүн 20 500 сом айыпка жыгылды. Бул арада интернетке окуянын дагы бир видеосу тарады. Аны жүргүнчүлөр тартып алган. Кадырдан айдоочу инспекторлорду сөккөнүн айтып, айыптап жатканын көрүүгө болот. Неге кетпей? Бұл Абдулла фондыдан салды. Нарушение сверху отписаться. Ничего не отписаться. Biz uğraşmasına bağırdık. Жалдагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Гүлзат Маймерова оорукананын дарыгерлеринин ортосундагы чырдын катышуучусу болуп калган кызын жумуштан бошотту. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги тастыктады. Буга чейин социалдык тармактарда дарыгерлердин ортосунда жаңжал чыккан видео тараган. Акипресс агенттигине комментарий берип жатып, Маймерова видео 2022 жылдын аягында тартылганын, анда лор бөлүмүнүн кызматкерлери тартылганын билдирди. Мындай жагдайлар чыкканда бөлүмдүн башчысы этика комитетине отчет берип, андан кийин иш жүргүзүлөт. Видео бизге келбегендиктен бүгүнкү күнгө чейин бул окуядан кабардар эмес элек. Видеону жумуштан алынган бөлүм башчы тарткан. Анда ал чырдын катышуучуларынын бири кыйкырып жаткан, анын кызы экенин тастыктаган. Кызын жумушка Амурдагы Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшенариев сунуштаган. Бегемай, успокойся. Чинара, ты не уступай! Колпай! Нормально. Если ты собираешься решать конфликт, надо не умирать. Меня не можно! Бишкекти жарым жылаңач киши өтүп бара жаткан унааларды таш бараңга алды. Социалдык тармактарда белгисиз адам жолдон өтүп бара жаткан унааларды таш бараңга алган видео пайда болду. Бул жол менен видео Бишкекте тартылган. Кадрдан айдоочулар бейбашты көргөндө артка бурулуп баратканда жарым жылаңач киши унааларга таш ыргытып жатканын көрүүгө болот. Терс жүрүм турумдун себеби азырынча белгисиз. Сокулукта катуу мөндүр жады. Бүгүн 21-июнда Сокулук районунун Жаңгарач айылында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам катуу мөндүр жады. Интернет желесинен алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды 7 ТВ KG сайтыбыздан жана төмөндө жайгашкан социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанар Анармат болдум. Кийинки эфирден амандашканча.